Саламатсыңар урматтуу замандаш, анда эмесе сабагыбызды уланталы. Бул сабакта биз силер менен тексттик инструменттерге киришмекпиз. Башкача айтканда, Corel Draw графикалык редакторунда текст менен иштөө. Эми текст дегенибиз эмне? Дегеле печаттык тексттин негизги параметри болуп, албетте шрифт эсептелет. Ал эми бардык эле тексттик редакторлордай бул Corel Draw графикалык редакторунда дагы текст менен иштөөдө албетте ар кандай тексттин атрибуттарын өзгөртүп түзүүгө мүмкүн экен балдар. Мүмкүн экен. Кана эмесе ушул шрифттин кандай атрибуттарын өзгөртсөк болот? Бардык эле тексттик редакторлорда эле эң биринчи эле шрифттин гарнитурасы, башкача айтканда шрифти жазуу стили. Муну каяктан тапсак болот? Мисалы, мына ушул инструментте, инструменттер панелинде дагы A деген тамга менен берилген тексттик инструмент бар, же F8 клавишасын басуу менен дагы бул инструментке кирсек болот. Ошондой эле менюлар сапчасында текст деген меню бар. Мына бул жердеги бардык аракеттер ушул тексттин ар кандай параметрлерин өзгөртүп түзүү үчүн арналган. Ал жөнүндө кийинки сабактарда кеңири сөз кылабыз. Демек, мына мисалы текст деген инструментти басып, ушул жазылган текстибизге алып келсек, мына шрифттин гарнитурасы чыгат. Башкача айтканда, бул ар кандай стилдеги шрифттер, ар кандай стиль. Мынакей бул жерде көрүп турасыңар: Arial Black, Times New Roman жана башка. Мына бул жерде силердин компьютериңерде канча шрифт орнотулса, ошол шрифттин баарысынын стили мына ушул жерден чыгып турат. Андан ары кеттик. Экинчи атрибуту бул шрифттин өлчөмү же шрифттин кегли дейбиз. Шрифттин өлчөмүн мына ушул жерден эле ошол текст инструментин бассаңар мына бул жерде көрүнүп турат, канча пункт менен берилгендиги. Ушул жерден тандап алып берсеңер болот. Мисалы, ушул эле текстти бөлүп алып, андан кийин анын кегилин же болбосо өлчөмүн кичирейтсек болот. Мына 100, 72, 150. Андан соң шрифттин өлчөмүнөн кийин албетте шрифттин жасалгасы же болбосо начертание деп айтабыз. Аны дагы көрүп турасыңар, мынакей. Жирный же Ctrl кошулган B клавишалар комбинациясы менен ишке ашат. Курсив Ctrl-I клавишалары менен ишке ашат. Жана подчеркивание же болбосо асты сызылган же ошол шрифттин өзү сызылган ортосунан же үстү сызылган болот. Андан соң башка параметрлер, мына биз эле азыр айтып кеткендей, сызылган, асты сызылган жана башка. Мына ушундай параметрлерди колдонуп, ал шрифттин ар кандай параметрлерин мына ушуларды колдонуп, шрифттин ар кандай параметрлерин өзгөртүп түзсөк болот балдар. Эми бул сабакты ушуну менен аягына чыгаралы дагы. Кийинки сабактарда ушул шрифт же болбосо текст инструменти менен иштөөдө ар кандай ыкмаларды көрөбүз. Демек, дагы бир жолу айтам, мына аны үчүн текстке кириш үчүн A деген инструменттер панелиндеги инструментти басабыз дагы, тексттик инструментти ар кайсы жерге коюп, каалаган жерге коюп, ал жерге текстибизди жазып кете берсек болот. Ошондой эле текст менюсунан дагы биз ушу текстке керектүү параметрлерин өзгөртүү үчүн ушул жерден дагы колдонсок болот экен. Анда эмесе ушуну менен бул сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңар.